илгери байке кандайсыз? Рахмат. Жакшы, өзүңүз? Күнүңүз кандай башталды? Күнүм жакшы, сонун буйруза. Канчада чыктыңыз жумушка? Эртең саат 6-да чыктык. Ушундай көчөдөгү таштандыларды алабыз, агала. Ушуп терип, күндө терип таза карайбыз да, бирок күндө ушундай болот да. Ушинтип тамекин көчөктөрүн баарын таштай беришет, ыргыта беришет. Ошолордун баарын алабыз. Элеман шаарды күндө тазалашканы менен эртеси эле кайра чачылып каларын, буга айрымдардын таштандыны урнага салбай жатканы себеп дейт. Күнүнө ушун тазалайбыз, күнүгө ушундай. Ал эми өзүңүздөр көрүп жаткандай эле ушундай көчөдө биздики өнүгүү жок, себеп дегенде могу биз тазалык иштеп атат. Тазалык иштеген менен элдерибизде эме жок да, себеп дегенде көчөгө ар нерсени таштай беришет. Кайрылат элем ушу ар дайым ушу жер сууга таштабастан өзүбүздүн мекенибизди, өзүбүздүн жерибизди коргош үчүн момундай таштанды контейнерлерге салыңыздарды суранат элем. Ишин так жана таза тыккан аткарган тазалыктын кызматкерлери чакырым жерлерде кыйналбай эле басып коюшат. Азыр карасам 5000ден ашык кадам жасап коюптурбуз. Бул 2 километрден да көп. Анан биз 2 саат жүрөбүз, 2 сааттан бери. Сиздер саат 6-да жумушка чыгат экенсиздер. Анан канча кадам жасайсыздар күндө? Канча километр басып коесуздар? Анткени көрдүк, мындай жөө басып, аябай бат-бат кыймылдап иштейт экенсиздер да. Анткени биз көп эле басып коебуз. Мисалы, молодойдон молодой жибек жолуна Манаска чейин, Манастан Бакамайга чейин, андан Турузбековго чейин ушундай Үмөталия ушундай өзүңүздөр көргөндөй жана Калгайкыга көчөлөрүндө базып жүрдүк, иштеп. Чынын айтсам, эзептеп өттүрүм, бирок көп эле базабыз да, жумуш бүткүчө тыным жок, базабыз. Күндө багы базып жүрүп, дене кыймылдап, эме болот да. Ал эми иште калган күндөрү, мисалы, эртең чыкканда, денелер ооруп, кыйын болуп калат да. Ошолдай болгон күндөр болгон да. Таштандыны урнага жетпей ыргытып ийгендер менен кошо эле жерде жатканын жийиркенбей алып койгондор да болот дейт Элеман. Кээ бир адамдар багы ушундай мындай жиркенбестен ошол таштандыны алып келип, салып эметкендерин көрүп калдым да, бирок ошондо мен аябай ыраазы болдум, себеп дегенде мынакей жакшы адамдарыбыз көп экен депчи. Анткени ушул ошон үчүн кандай десем, ордунда мындай көп эме болуп атат деп ойлойм да. Жылыш бар. Анткени ошого баарыбыз бири-бирибизге үлгү болуп, мисалы, жаштарыбызга үйрөтсөк, колдон келишинчечи, багы таштандыны ыргытпастан, жерге таштабастан момундай урналарга салсак, аябай эле шаарыбыз таза болот дешет эми. Анткени биздин өзүбүздүн жер да. Жумуш учурунда кокустуктар да болбой койбойт. Айрым учурда колун таштандынын калдыктарына байкоосуздан кестирип да алышат. Мына урналарды алабыз, бүт ушинтип күндө мына өзүңүздөр көрүп тургандай таптаза кылып алабыз. Бирок ошол ушундай эле болот күнүгө. Толзо толот, ашат, кем болбойт да. Анан бул ушу урнага кээ бирлер мындай ийне да салып коюшат да. Себеби ошондо колго да кирген күндөр болгон. Ошону алып атканда ошого карабастан эле иштеп атабыз. Мисалы, жанагындай зыяндуу нерселерди, атайын чоң-чоң контейнерди көрсөттүм го сиздерге. Ошого салса, анткени анын машинадан менен көтөрүп кетет да. Алар ыңгайлуу. Ал эми буга салса биз кол менен алабыз да. Ошон үчүн биздин колубузга кирип, зыян болушу мүмкүн. Баласын балабасын. Бала кезинде ырдаганга кызыккан Элеман жашоо шартка байланыштуу окуу жайга тапшыра албай калган. Ошентсе да кыялын унутта калтырбай, бош убактысын чыгармачылыкка арнаганга аракет кылып келет. Бул жумушка мен 20 жашымдан келгем. Себеп дегенде багы шаарга айылдан аттанып жумушка иштейин деп, анан иштеп жүрүп эле, анан ушул жумушту билип калдым. Анан ошо мен иштеп эле иштеп кеттим. Себеп дегенде мен жүрөгүм дагы анткени берилдим ушул жумушка. Себеп дегенде өзүбүздүн жерибизди тазаласак,
өзүбүздүн жерибизди барктап сыйласак ошол жакшы да. Кыялым бар болчу, мен ырчы болом деген кыялым бар болчу. Анан эми азыр деле бирок кеч эмес, колдон келишинче аракет кылып, жумуштан сырткары эметип, ырларды жастырып, кызыгуу сезим бар. Аккордеон коңуз үйрөнүп, ошо менен жумуштан сырткары алек болуп келем. Тилекке каршы баягы жашоодо ошол жетишпегендиктен, баягы бул жакта биз квартирада жашайбыз, анан ага кетет, тамак ашыңа анан ошолордон артпайт да. Анан эгер ошондой мүмкүнчүлүк болгондо мен ошол окуу жайына деле тапшырып, балким ошо чоң ырчыга аралашканга кыялым бар болчу да. Манайыңыз түшкөндө дагы ырдайт болушуңуз керек. Ооба. Анткени баягы өзүмдү көңүлүм көтөрүш үчүн ырдайм да. Баягы мындай эрккенде ушундай. Жумуш учурунда дагы келгиле мен ырдап берейин деп, мындай жумуштагылардын маанайын көтөрүп ырдап берген учурларыңыз болобу? Сөзсүз болот алар. Анткени мен баягы бул жашоодо адамдын эч качан көңүлүн калтыргым келбейт да. Ар бир адамдын көңүлүн көтөргүм келет. Уркурап боздой бербес сезимдерим, базардан кайтып калган кезим менин, баласын балабасын башка бирөө, баркымды билгендердин эсиңдеми. Күндүн ысык суугуна карабай көчө тазалаган элеман ар бир мезгилдин өз кыйынчылыгы бар дейт. Могу таштандым деле барып багы көбүнчө жаш балдарга берип коюшат да, мисалы үйүндө эметишип, бар эме кыл, сен салып кел депчи. Ал жумшаганда ал баланын бою жетпей калышы мүмкүн, же болбосо кандайдыр бир эме болушу мүмкүн да. Анан ошон үчүн алар жерге да таштап коюшу мүмкүн да. Анан ошон үчүн айтмакчымын, ошо көбүнчө эле чоңдорубуз барып эринбестен, ошондой жанагындай өзүнчө таштанды эме жайларга апарып салса деп айтмакчы. Өзүбүздүн мекенибиз, өзүбүздүн жерибиз тактазак, өзүбүздүн жерибизди барктасак абдан жакшы да. Өзүбүзгө деле жакшы да. Таза кооз болуп көрүнүп турса, мынакей азыр карап турсак, жерибиз таптаза көрүнүп турса, биз сыймыктанабыз да. Мисалы бир эле өзүбүз эмес, бөлөк мамлекеттен келген адам дагы Кыргызстанды көрүп сыймыктанат да. Кыргызстан сонун экен депчи, Кыргызстан таза жер экен депчи. Бассаң деле сонунда. Шаардын тазалыгын камсыздаган элеман сыяктуу жарандарга айрымдар жылуу сөзүндө аябайт. Мындайда кубанып, маанайлары да көтөрүлүп калат. Чарчап, кээ бирде мисалы ооруп калган күндөрү болгондо суранып кетип калган күндөр болду. Анан кайра келип калдык, кайра келип иштеп атабыз. Бизге кээ бир адамдар келип рахмат, ыраазычылыгын айтып, ушундай адамдарыбыз деле бар да. Андай да маанайыңыздар көтөрүлүп. Анткени бизге айтып койсо, кадимкидей сүйүнүп калабыз. Биздин деле эмгегибизди билгендер бар экен да. Жолдогу таштандыларды улам КАМАЗ машинага салып отурушат. Ал толгондо төгүп келүү үчүн шаар четиндеги Бишкек санитардык полигондо көздөй жөнөшөт. Азыр канча убакытта жетип каласыз полигонго? Полигонго 30 мүнөт, 35 мүнөт барганда жетебиз. Күндө канча жолу каттайсыздар? 2 рейс болсо 2 рейс каттайбыз. 2ден биринчи рейс бирде бүтүп калат, 2де бүтөт, ар кандай өтөт да жумушка жараша. Сиз деле 6да чыгасыз. 6да чыгам, балдарды алып, 6да базадан чыгып кетебиз. Багы жумушубуз зарыл жумуш болуп калганда суранып эс алабыз да. Ага чейин биз күндө жумушка чыгабыз. 6-чы демалыш күндөрү дагы иштейсиз? 6-чы базар күнү дагы постоянно иштейбиз. Отпускага чыгып турасыздарбы? Чыгып турабыз. 1 жылда bir айга. Анан ошо 1 жыл бою эс алып иштеп кайтып чарчабайсыздар. Эми чарчабаганга аракет кылабыз. Биз жүктөп бараткан таштандынын арасында тамак аш, кийим-кече, Айтор баарын табууга болот. Нандар жатат да. Ошо таштандын арасында ал ошолорду биз көрүп абдан кейбиз. Эмне үчүн биздин ысырап болот? Эмнеге бул нанго жеген наныбызга ошо жеген наныбызда барктазак депчи.
Анан ошондо аргасынан айла жок мусорго салынып кетет да. Таңкы 6-да башталган жумуш кечки 4-5ке чейин созулат. Таштандынын көлөмүнө жараша күнүнө бул жерге 2 же 3 жолу катташат. Келген ушинтип жанакындай эмелер жагса кишилер эки жагын карап абайлап төкпөсөң төлөп кетчүлүйсүң биякты. Түшүрүп атканда көрбөй калам да мен. Карап турду, эламан карап турат тартын. Ол жерде канча тонна мусор алып келесиз күндө? Күнүнө болжолмой бир неметкенде жолун же кумдар 2 тоннага чейин келебиз. Өзүңүздөр көргөндөй эле мына азыр свалканы көрдүңүздөр. Ушу свалкага келип төгүп кетип атабыз буюрса. Аяктадык жумушту биринчи ресин. Ал эми азыр базага кетип атабыз. Анткени кайра экинчи реске жумуш болуп калса кайра чыгабыз. Негизи бул полигонго таштандыны сорттоочу завод курулушу керек болчу. 2013-жылы Европа биримдиги жана Европа банкы Кыргызстанга завод куруу үчүн насыя жана грант түрүндө 22 миллион евро бөлүп берген. Бирок акча каражаты натыйжалуу пайдаланылбай, кылмыш иши козголуп, Бишкек санитардык полигонунун мурдагы жетекчиси кармалган. Өкмөт полигон үчүн берилген 22 миллион евронун 6 миллионуна жаңы полигон жана таштанды сорттоочу завод курулаарын билдирген. Дүйнөнүн алдыңкы өлкөлөрү полигондон эбак эле баш тарткан. Эң таза 5 өлкөнүн катарындагы Швейцария таштандыны кайра иштетип, жаңы продукт жасашат. Өлкөнүн ар бир бурчунан таштандыны тапшыруучу пункттарды тапса болот. Жергиликтүүлөр да таштандыны сорттоого көнүп калышкан. Швейцарияда жашагандар таштандыны бөлүп салуучу атайын баштыктарды сатып алышат. Аралаштырып эле ыргытам десеңиз, сизге кымбатыраак пакет беришет. Таштандыны эрежелерге ылайык ыргытпагандарга 300 франк же 30 000 сомго чейин айып пул салынат. Мындай эрежеге жергиликтүүлөр да көнүп, бул өлкөдө таштандынын саны жылдан жылга азайып барат. Ал эми Кыргызстан качан жана кантип таза өлкөгө айланат? Пикириңизди комментарийге жазыңыз, видеону башкалар менен бөлүшүңүз.